Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Ушу дүйнөли дүңгүрөп жол таппай калган кезде нурдан жаралган, жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет деп ааламдан адамзаттын теги адам ата көрүнүп, кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу, жөнөкөй, касиеттүү болгондуктан деги эле кыргыздын кызматы ушу ааламдашууда, ааламдык түшүнүккө өтүүдө адамзатка жол көрсөтүү үчүн Кудай тараптан жаралгандыктан ушу жаңы доордо дагы ар бир адам ушу миссияга бир кызмат үчүн жаралгандыктан ошол кызматын аткаруу үчүн ааламдан адамзат үчүн мыйзам, талап, тапшырма берген. Ошол ааламдык түшүнүккө өтүүдө эмнелер артка тартып атат? Ошо биз айтып өттүк буга чейин. Ар кандай агым диндер пендечиликке тартып атат. Могу пендечилик көз караш, ичи тарлык, көрө албастык, ошо мурунку аял эркек деген жашоосу артка тартып атат. Ишенген техника, медицина адамзатты артка тартып атат. Техникага байланып алуу, ошого киргенде адамдын өзүнүн телепатиясы, аң сезими өчүп калгандыгы артка тартып атат. Ошонун сырларын ачып берип келе атабыз. Ошол адамзатты бир этапка же бир алипей катары түшкөн ата жолуна байланып алып, кайра эле ошо ата тектен суранып жүргөн ошодо бир этап адагы эволюцияга артка тартып атат. Анан эң башкысы бүгүнкү күндө ошол улуу күчтөрдүн улуу жолуна, улуу Кыргыздын өнүгүшүнө, ушул өсүшүнө, жаңы доорго өтүшүнө жолтоо болуп аткан, пендечиликке тартып аткан бүгүнкү темабыз ошол бийлик, башчылар же саясатчылардын түшүнүгү кандай болуш керек эле, ааламдык көз караш менен кандай иштеш керек эле, ошол жөнүндө бүгүн сөз кылмакпыз. Себеби чындыкты ачып берсек, анан адамзат өнүккөн атат. Ошо диндин кайсы убакта түшкөнүн, башатта дин болбогонун, бүгүнкү күндө анын да сезонун бүткөнүн айтып бердик. Медицинанын дагы жаңы доордо жан менен тан жуурулуша албагандыктан, ошо энергияны менен эски түшүнүк, пендечилик түшүнүктө жашаган, эмоцияда жашаган адамдын экөөнүн келишпестигинен жанагы аты жөнү аныкталбаган, аты жөнү жаман дарттардын пайда болушун ушу эки тарап кылып ачып бердик. Ата жолундагыны ачып бердик. Алыбыздын келишинче сүйлөп отурса сөз көп. Мисалга динде кайсы хадис эмне деп айтылган биздин ал майда иш, ага токтоп да кереги жок бул жаңы доордо. Тетирсинче дин кайсы убакта пайда болгон, кайсы улутка берилген, бүгүнкү күндө жаратуучулукка өткөн кезде анын кереги жок экендигин, Кудай ошол дин бергенде, ошол пайгамбарга, Исагабы, Мухаммедкеби, Мусагабы дегендей, ошол учурдагы эволюциянын деңгээли менен бергендигин, ал эволюция азыр бүткөндүгүн, эволюциялык өсүп бүтүп азыр энергия деген доорго келгендигин, мына ушунун баары чындыгын ачуу. Бүгүнкү темадагы урматтуу улуу журтум, бул ааламдык сабак, бул өстүрүү, бул өйдөлөтүү. Илгери пайгамбарлар сакаба даярдап элге чыгарган болсо, азыр ушу техника эле элчилик кылып берет. Ушу ааламдык сабак убагында өзүңүздөрдү аябай бош кармап, биринчи ушул боштондук болуп атпайбы, ошол пендечиликтен чыгуу үчүн да боштондук керек болуп атат. Эски түшүнүктөн да чыгуу үчүн, оору-сыркоодон кутулуш үчүн дагы боштондук керек болуп атат. Өзүңүздөрдү ошо бош кармап, кыйшайып жатып, жөлөнүп отуруп, телефонду өчүрүп, тынчтыкта ошо активдүү катыш дейт. Жанагы институтка барганда дагы сабакта отуруш керек го угуп. Анысы кандай ошол активдүү жоопкерчилик менен катыш. Себеби ошол күчтө аалам күчтөрү сени таразалайт, тазалайт, касиет ыйгарат, качып кеткен касиетиңди жайгаштырат, нурдантат, энергия аркылуу операция кылат.
ошону эсиңизден чыгарбаңыз. Жөлөмөгүчүңүз, ата тег арбайыңыз, Кудай анын улуу кызматчылары кызматта болот. Ааламдык тастан айтылган жерде ирээттелүү тазалануу болот деп берилет. Ааламдык тастан биздин тарыхыбызды бир кырынан чагылдырып кетип атат. Баатыр элекенибизди, сыйкыр иштеткенибизди, бир доорду. Бул ааламдык мыйзам, бул келечекти берет. Сыйкырды, улуулукту, укмуш керемет иштейт. Ал ошол ааламдык тастанда ирээттелүү тазалануу жүрсө, мында дагы ошо калыптануу, касиет жайгашуу, улуулукка өтүү, оор суркоодон арылуу, ошол уулануу, жолуңдун ачылышы, өсүшүң, ушунун баары берилет. Ошондуктан талкууга активдүү жоопкерчилик менен катышкыла. Учурчак тутунуп отургула, эски жашооңорду эске албай деп берилет ааламда. Ошо бүгүнкү биздин темабыз. Мына мен айтып келем. Кыргыз өлкөсү ошо жаңыча көз караш менен түптөлөт. Ленин баягы союзду түптөгөндөй, анан кайсы бир мамлекет ошону көчүрүп алгандай, жаңыча идеология менен түптөлөт кыргыз өлкөсү. Бул эң биринчи кыргыз өлкөсү бутка турат деп берилет ааламда. Башка өлкө кыйрайт. Кыргыз өлкөсү биринчи бутка турат деп. Эмне менен? Ошо касиети менен, ошо улуулук сыпаты менен, жаңыча идеология, жаңыча менталитети менен, ошо жаратуучулук көз карашы менен, улуулук сыпаты менен, улуулук көз карашы менен, ошо ааламдык түшүнүккө өткөнү менен биринчи кыргыз өлкөсү бутка турат. Ошондуктан бүгүн биз ошол бийлик жөнүндө бизден илим алган Ильич ини деп коелу, менден кичүүрөөк, өзүндө тааныштырып өтөт. Түшүнүгүбүздү бир талкуулайбыз. Ооба таңуулабайбыз, бирок бул дагы кандай болсо дагы ачылыш болот деп айткым келет. Ильич, саламатсызбы? Саламатсыздар улуу журт. Рахмат сизге. Мен кесибим боюнча тарыхчымын, көп жылдан бери агартуу тармагында иштегем. Анан кийин бул мамлекетте өткөн шайлоо кампанияларга катышканмын, бир-эки партияга мүчө болуп, участкалык комиссияларга мүчө болуп дегендей, биздин мамлекетте жүргүзүлүп келаткан акыркы 20 жылдан бери жакшы таанышмын. Улуу илимге өткөнү көз карашымда өзгөрүүлөр болду. Эми тарыхчы катары биринчи бийлик саясат жөнүндө сөз болуп аткандан кийин бир мамлекеттин өз жөнүндө бир токтолуп кетким келип атат. Эгер тарыхка үңүлүп карай турган болсок, баарыңыздар эле билесиздер, башатта мамлекет, дин, акча, партия деген түшүнүк болгон эмес. Мамлекет качан пайда болду? Мамлекет адамдарда теңсиздик пайда болгондо, мүлктүк теңсиздик пайда болгондо мамлекет жаралды. Мамлекеттин жаралуу максаты бул байлардын, же болбосо колунда мүлкү барлардын байлыгын, бийлигин кармап туруу үчүн пайда болгон каражат катары түшүнүш керек. Бийликте. Бул ошо өзөгү бийликтегилердин кызыкчылыгын коргой турган болгондон кийин карапайым калк жөнүндө ал жерде сөз болушу да мүмкүн эмес. Ооба, коом өстү, мамлекеттин форматы өзгөрдү, бирок бийлик байлардын гана колунда болуп келген. Ал эми карапайым калк ошо бийликке жетүүнүн каражаты бир куралы катары пайдаланылып келген. Ошон үчүн тарыхка карап көрө турган. Бүгүnkү күндө деле ошол, Бул эч кандай өзгөргөн жок. Эгер тарыхты карап көрө турган болсок, мисалы батыш тарыхы, мына азыр баарыбыз эле суктанып атабыз Европага. Европанын тарыхы жалаң ушу мүлүктүүлөр менен колунда жоктордун ортосундагы катмардын көтөрүлүштөрүнөн, ар кандай чыр чатагынан, революциялардан болуп келген. Анткени бийликтеги катмар эч качан карапайым калктын укугун коргоон эмес дагы, байуунун булагы катары эле. Алар да пайдаланып келишкен да. Вот бул чоң ажырымды, карама-каршылыкты пайдаланып келген. Эң кызык жери сизге айткым келип атат. Эми кыргыздар менен салыштырып кете турган болсок, кыргыздар өзүнүн мамлекеттүүлүгүндө бул принципти колдонгон эмес. Азыр кээ бир тарыхчылар, кээ бир саясатчылар батыш саясатын таңылып атпайбы? Кыргыз мамлекеттүүлүгүндө батышта сакталган мамлекеттин элементтери сакталган эмес. Кыргызда бийликке келген адам
мейли хан болобу, мейли ажо болобу, ал өзүнүн жеке сапаты менен, өзүнүн эрдиги менен керек болсо, өзүнүн жанын саяп коюп, карапайым калктын кызыкчылыгын коргоп анан кийин бийликке келген. Өзүнүн калыстыгы менен. Мисалы, эпостарды караңыздар, уламыштарды карасаңыздар, элдин башына күн келгенде кыргыздын хандары, бектери биринчи эр сайышка чыгышкан. Мисалы, Манаса Табыстан деле көрүнүп атат. Бул ошондо кыргызда макал бар да. Эл башына күн түшсө, калк башына күн түшсө, хандын башы көпүрө деген экен да. Туура. Сиз айтканга дал келип атат. Эми батышта мамлекет пайда болгондон баштап бийлик, байлык, андан кийин дин пайда болгондо дин үчөө биргелешип кеткен дагы мамлекеттин чокусу болуп калган. Бирин-бири толуктап. Ал эми кыргыз мамлекеттүүлүгүн карасак, мейли эне сайдагы кыргыз мамлекети, андан кийинки улуу кыргыз каганатын карасак, кыргыздарда эч качан байлык менен бийлик бириккен эмес. Бийликке ким келген? Бийликке ошо өзүнүн жеке сапаты менен өзгөчөнү алган, көрүнүп алган тектүү баатырлар келишкен. Ал эми байлар, алар бийликке эч кандай таасири болгон эмес, алар бир каражаттын булагы катары гана пайдаланышкан. Ошон үчүн байлардын кадыр баркылап коебузбу, карапайым элдин арасында төмөнүрөөк болгон. Ошон үчүн бизде бийлик менен байлык эки ажырым болгон. Дин жөнүндө айтып кереги жок. Себеп дегенде улуу кыргыз эч бир динге байланган эмес да. Ошон үчүн ар кандай зарыл маселе чечкенде ошо бийлик башындагы адам өзүнүн көсөмдөрүн, акылмандарын, чечендерин чогултуп келип эле баягы кеңеш ордо кылып туруп, анан кийин чечип коюшкан. Эл менен бир чечип келди. Эл менен бир чечкен. Себеп дегенде дагы кызык жери бар. 40тан өткөн эркектер ошо хан жыйган ордого катышууга укуктуу болгондагы өз оюн айта алышкан. Эгер хан өзүнүн сөзүнөн кайтса, шертин бузса, андан калыстык качканда касиет качкан. Аны алмаштырып коюшкан. Азыр болсо, жанагы кайрылып айтып атабыз го, азыр бийлик менен элдин ортосунда ажырым болуп калды. Себеп деген азыр бизде көрүп эле турабыз, бизде байлык менен бийлик кошулуп кетти да. Азыр бай бийликте, бийлиги бай. Ал эми карапайым калк четте калып атат да. Ал эми бул саясаттын оюну ошондой. Ар кандай максатта түзүлгөн партиялар, уюмдар бул кандай бир гана калктын катмарын гана укугун коргойт. Башкалардын укугун коргой албайт. Жанагы шайлоо учурундагы мен тиңини кылам, муну кылам деген куру убадалар ишке ашпайт. Себеп дегенде карапайым калктын укугун коргогон партия болгон эмес. Жакшы, ошондо караңыз, ушу керемет жери ушул болуп атат сиздин айткан. Ошол кыргызда байлардын баркы болгон эмес. Байларды керек болсо карапайым эл деле жакшы көргөн эмес. Бай бир жуттук, ошондо бийде ким болгон дегенде байлыкты жериген баатыр болгон. Ар жактан буйрулганбы, касиеттүүбү, калыспы, ошол бий болгон, туурабы? Ошондо азыр болсо бизде калыс хан жок, касиеттүү хан жок, байлар бийликке келип алды. Туурабы? Туура. Батышка окшоп алдык да демек. Туура. Демек батышка окшоп алдык бүгүнкү күндө. Мына урматтуу улуу журтум, мен дагы ошол Илич экөөбүз талкуулабыз келет, ошол аалам сабагы катары, бул келечек мыйзамы катары, ошо ааламдан берилген баш мыйзам боюнча мен ошо бир окуп берейин, тагыра кандай болуш керек. Ушул Илич мугалим катары, тарыхчы катары, жогорку окуу жайларда мугалим катары, анан эми мугалим, интеллигент адам саясатка көз караш кылат да. Себеби келечегин, тарыхын билбеген келечекке жол таппайт дегендей, тарыхчы адам мына абдан жакшы мындай ажырым кылып айтып берди.
Азыр эми ушуга дал келе турган ушул ааламдан берилген баш мыйзам кандай болуш керек, кыргыз журт кантип жашаш керек, ошону мен такы мындай так окуп берейин. Себеби кыскартып ушул китепке бердим эле. Өтө энергиялуу. Ошондо мынтип берилет. Кыргыз эли байыркы эл экендигин тарых тастыктагандан кийин, тарыхчылар дүйнө эли тастыктагандан кийин, ал улуу журтту кантип мыйзам ченемди башкарып, өнүктүрүп, кандай мыйзам бапкелерин баяндайм. Биздин элдин башкарууга батыштын конституциясы төп келбейт. Туура белесиз? Техникасы, этикасы, ошо этикасы, идеологиясы, салты же болбосо мындайча айтканда көз карашы такыр болбойт. Улуу элди башкаруу үчүн ата тегин, улуу жаратылышын, ырымын, табитин, духун, керемет сөздөрүн, жашоого байланышкан сырын, шыгын, менталитетин баалап, аны башкаруу мыйзам түптөш керек. Кыргыз элинин табыгый мыйзамын азыртадан түптөп бербесек, ата тегибиздин арбай урат, теңир жазалайт, жерене кырсыгат. Кыргыз журту дүйнө эли жашап жаткан батыш мыйзамына баш ийбейт. Табыгый улуу мыйзамдын негизинде жашайт. Ошол өңүттө батышча башкарылбай, тескерисинче кыйрайт, кутучат, жоюлууга дуушар болот. Мамлекетибиз жоюлууга дуушар болот. Кыргыз журтун башкаруу мыйзамы бул касиетин, тегиздигин, улуулугун, тереңдигин, улуудугун, өнөрүн, жөлөмө күчүн, тарыхын куттуу эле экендигин даңазалап мыйзам түптөш керек. Башка жол жок. Батыш элине таянам, тең элем деп теңир тозогун ушул күнгө чейин көрдүк, кыйрадык. Байыркы Кыргыздын салты, ырымы, кыргызчылыгы бул конституция болуп иштеген. Элибиз тоодо отуруп өнүккөн, боз үйдө жашап боштондукка чыккан. Кыргыздын жолун тааныбай туруп, жол баштасак, Кудай ата тегибиздин арбай урат. Аламат иш болот. Кыргыз өзүн тааныса, ушу улуулугун тааныса, аткан октой өнүгөт. Кыргыз журтунун конституциясы бул канындагы табыгый мыйзамы, кыргызчылыгы, жөнөкөйлүгү, жоюлбаган керемети, көсөмдүгү, Астанадагы жайгашкан ата тегинин арбайы, жылдыздагы түбөлүктүгү орду, тегиздиги, баш ийбеген шаманчылыгы, кой мүнөздүгү, жүкчүлдүгү, убагы келгенде учуп чыгып, көңүлүнө жакпаган бийликти тескегени, соттогону, бийлегени, ачал элек сыры, көптөгөн кара кыргыз аталышы, том болгон ой мүнөзү. Кыргыз байыркы дейбиз, бирок батышты ээрчип кор болуп келебиз. Керек болсо кыргыз табиятты тейлейт, жаңы заманды утурлайт, кылымды жетектейт, эч кимди ээрчибеген, алгыр тапталган куштай, аалам жерди тааныган, адамзатка тагдыр буйруган, көкө теңирдин сырын кийген, кайыптан 40 кыздан, ошо 40 периштеден жаралган кыргыз эл. Ал муздактан өчпөс, өлбөс, өңү оңбос, кемибес жерененин улуу кенчи. Бийликтегилер, атка минээрлер, улуу мыйзам жазылуу колубузда. Элге сунгула, дүйнөнү тамшандырып салгыла, түбөлүк өнүккүлө, заманды муунтуп жетектегиле, элиңерди, улуу журтту тааныгыла, көрүнгөнгө суктанбай суурулуп чыккыла, чындап баш мыйзамды кыргызчылыкка бычкыла. Теңир ата, Кудай ата, ата тег арбайыңар асманда турат, ала тооңор аркаңарда тосуп турат, башчы качып, башчылар качып, баш мыйзам кайыптан жазылып турат, кабылдабасаңар эми чындап арбай урат. Астыңарда кыргыз журт, кыргыз кут карап турат. Башчы болсоңор, ушул мыйзамга көнөсүңөр, эгер коркуп койсоңор, ата теңирдин арбайы чындап кордойт. Карапайым элдин касиети чарпыйт. Мыйзам жетилди, жемиши кыргыздыкы, тездеткиле. Мыйзамды чыгарып, кыргыз чырагы өчөрдү тамызып, чындап такка отургула. Улуу конституция эмнеден түзүлүш керек? Элдин, улуу журттун менталитетинин, идеологиясына карап түзгүлө. Учур шартка карап ылайыктап жөнөкөйлөштүргүлө. Конституция жазылганда улуттун түпкү менталитетине, идеологиясына каршы түзүлбөш керек. Өз мекениндеги, эне сүтүндөгү, ата канындагы өзгөчөлүгүнө кеңири байкап, эркин чабыттап уча турган куштай мүмкүнчүлүк болуш керек.
элдин канындагы сырын билбей туруп сырттан мыйзап таңуулай берсек чүнчүп бук болуп бунт чыгарат. Көкө теңир туюп тургандай ар элди туурап отуруп өнүкпөй турган коркунучта калдык. Себеби өзүнүн тегин тааныбаган эл кор болот. Жаңыча жашоону күтүп жаткан тегибизди, элибизди эске алып, куттуу менталитетибизге баш мыйзам кылып алсак, теңир колдоп тегиз заман орномок. Менталитетти тезинен иштеп чыкпасак, эми чындап узабай улуттарга жем болобуз. Ажоо алмашканы менен батыш мыйзамы жетектеп турса кантип оңолобуз деп сүйлөп отурушат. Кыргыз элинин канындагы мыйзамын уюштуруп бербесек, бектерди, бийликтегилерди Кудай арбай урат. Бул кыргыз журтуна бек болуудан, баш болуудан да коркуу керек. Себеби улуу журттун көктөн буйрулган укугу көп. Кыргыз башчысы кыргыз жолун билбесе, муала мыйзамын билбесе, бөлөк элди эсептесе, ал ээлик кылып узай албайт. Кимиңер элди алдасаңар анга түшөсүңөр, кимиңер акча үчүн иштесеңер ачка каласыңар, ким өзгөчөлөнүп жашайм десе күн өтпөй кыйналат. Кимдин касиети жок болсо ал эсептен, керектен чыгат. Ким элдин камын көрсө аны эли ээрчийт. Кимдин түшүнүгү бийик болсо ал элди бийлейт. 21-кылында кыргыз элине кут от түшкөн доор. Ошол үчүн кыргыз эли эми тынбайт. Тез-тез каны кайнап турат. Өтө этият болуп, эпчилдик менен эбин таап, эмин кылып шарт түзүү керек. Кыргыз мамлекети эки жол менен гана бутуна турат. Биринчи, элдин канындагы табыгый шыгына каратап жол жобосун берүү. Экинчи, экологияга, табиатка туура сактоо, пайдалануу. Ыйык жерге айландыруу. Кыргыз элинин ыйык жерине дагы, табиатына дагы нур төгүлдү. Касиети күчүнө кирди. Эми тепселеп чет элдиктерди эс алдырып, кылып сатып акча табабыз десек, ошол жерден шайыктары, пирлери, ээлери чарпып коет. Мамлекетте оор жоготуу болот. Кыргыз жаратылышы кор болсо, деги эле кыргыз оңолбойт. Кор болот. Кыргыз экономикасы бул кыргыз экологиясы, табиаты, ыйык жерлери, куттуу эли. Кыргыз экологиясы бул кыргыз экономикасы. Кыргыз элинин жан дүйнөсү жаратылышынан, жаратылыш касиетинен куралган. Кыргыз элинин жан дүйнөсү жаратылыш касиетинен курулган. Кыргыз эли оңдоо, түптөө үчүн жаратылыш байлыгына өтө маани берип, чукул мыйзам киргизүү керек. Кыргыз элинин жан дүйнөсү ойгонсо, жаратылыш кулпурат. Бардык маселелер, проблемалар чечилет. Табиатка, экологияга да, кыргызчылыкка да таянып, жандуу мамиле жасоо керек. Улуу көз караш тутунуу керек. Оюндарды ыйык жерлерге курбоо керек. Мисалы мына азыр көчмөндөр оюнун куруп атат. Эс алуучу, жуунуучу жайга айландырбоо керек. Мына биз Чештебе деген жерде чоңоюп калдык. Чында ушу экология боюнча айтсак, илгери 7-ноябрда ошол жерде ат майданы кылып оюн уюштурса, 2-3 киши өлүп кетчү эле, аттар өлүп кетчү эле. Кийин ошо бир башка жерге көчүрдү. Демек ошол ыйык жерлерге, ошо Чештебе дагы, Ысык көл дагы ааламдан ушинтип берилет, ыйык жер деп. Ана менин оюм, мына ушул ирээттеп жаздым эле ушул билдирүүнү көктөн. Сиздин көз карашыңыз кандай? Чындап эле баш мыйзам өзгөрүш керекпи? Тарыхчы катары, ушу саясатта аралашып жүргөн адам катары кандай дейсиз? Сөзсүз түрдө өзгөрүш керек. Эгер биз кыргыз мамлекетин байыркы мезгилден карай турган болсок, кыргыздардын баш мыйзамы катары кыргыздардын каада салты, үрп адаты колдонулуп келген дагы, анан астандагы кыргыз эл ушул күнгө жетти да. Көптөгөн мамлекеттер, көптөгөн элдер жоголуп кеткен. Жана айттым го, кыргыз башкаруучулары карапайым элди камкордукка алып, керек болсо бир сырттан чаап келген жылкыларын да элге бөлүп берген да. Ошон үчүн кыргыз мамлекетинде кыргыздарда таштанды бала болгон эмес, каралбай калган кары картаң болгон эмес. Мына мамлекеттик камкордук деген ошондо. Ошо кыргыздын каада салты, үрп адатынын астында башкаруучу хан дагы, жөнөкөй малчы дагы бирдей болгон. Аны сактаганга милдеттүү болгон. Эч бир хан, эч бир башкаруучу кыргыздын каада салтын бусканга укугу да болгон эмес, акысы да болгон эмес. Ушу берилет да, ошо чындап эле салтты хан бусканга да акысы жок деген ушу туура экен да демек, э? Ошон үчүн астанда кыргыз бияка жетти да. Эми азыр эмне болуп атат? Азыр ооба 1993-жылы 5-майда Конституция кабыл алдык.
бирок ал биз алынган конституция бул батыш мыйзамынын эле бир көчүрмөсү болуп калган да. Ошон үчүн бул конституцияны мурда кеткен Акаевдагы, Бакиевдагы өздөрүнүн кызыкчылыгына жараша өзгөртүп турушкан, жаңыртып турушкан. 2010 жылы дагы бир конституция кабыл алдык. Мына 2016 декабрда буга өзгөртүү киргиздик. Бул эмне мындай өзгөрүү киргизип атат? Эгер баш мыйзам туруктуулугу сакталбаса, анда мамлекетте бир өнүгүү болбойт. Туруксуздук боло берет саясатта. Бүгүнкү күндө деле Кыргыздын өнүкпөй атканы баш мыйзамдын туура эместигиненби аалам көрүп турган. Себеп дегенде бул азыркы биздин баш мыйзам бул биринчи кыры бул батыштан көчүрүп алынган мыйзам, экинчи кыры бул жерлик жашоого эле арналып калган мыйзам да, бул көктүн талабына азыркы түшүнүккө туура келбейт да. Туура келбейт. Бул кайсы президент келбесин, кайсы партия бийликке келбесин, бул конституция менен алыс узабайбыз. Себеп дегенде бул көктүн талабына жооп бербейт. Бул кыргыз элинин өзүнүн менталитетине туура келбейт. Жана сиз айттыңыз го, менталитет деген ошо ар бир улуттун өзүнүн айырмалаган башкалардан генинин өзгөчөлүгү, бир коду деп койсок болот. Бул башка менталитетке, башка элдерден көчүрүлүп келген нерсе бул кыргыз мамлекетинде туура келбейт, жанагындай саясий туруксуздар боло берет. Деги эле улуу кыргыз журтун эскиче башкарам десе, ал ишке ашпайт, анда жанагындай башкаруучуларыбыз алмаша бериши мүмкүн. Мен ошо президентке барганым себеби ошо ааламдык мыйзам аркылуу кыргыз өлкөсү өнүгөт, анан дүйнөгө көчүрүлөт деген ошо көктөн буйрулган кыргызды ойготуучу, адамзатты куткаруучу чынык инсан Арыстан Алай деген үчүн ошо жоопкерчилик үчүн баргам да. Кайра ошо журт атасы, эл энеси деп энергия түрүндө ааламдан берилгендиктен баргам. Кайра ошо Лениндей, Сталиндей дүйнөгө аты чыккан Арыстан Алай болосуз деген үчүн баргам. Аны эми ошо карапайым эл түшүнө алган жок. Анан мен ойлойм ушул бир мезгил керек окшойт деп. Анан бүгүнкү күндө дагы мындай ошо келечекти карап отурсаң, ооба бүгүнкү күндөгү башчылар, бүгүнкү күндөгү саясатчылар, партиялаштар мисалга да аракет кылып атат. А бирок касиети жок, ааламдан түшүнүгү жок, келечек доорун билбейт. Ошондуктан өнүкпөй атат деп ойлойм да. Анан улуу Кыргыздын улуу жолуна жолтоо болуп атат депчи. Билбегендей мисалы тракторду айдай албасаң, билбесең токтоп тура берет да. Мисалга да доор талабын билбесең. Анан бул жерде так берилет. Эгер Кыргыз өлкөсү тезинен түптөлбөсө, батыш эли банкрот болот, бороон каптайт. Тетирсинче силер ошо Кыргыз өлкөсүн түптөп туруп ошо мыйзамдык батышка көчүрүп бергенге милдеттүүсүңөр делипчи. Сиздин ошо ааламдык илим алган катары, ошо тарыхчы катары бул сөзгө кандай дейсиз бүгүнкү күндө? Ошо биз азыр улуу журтту куткарышыбыз керек болуп атат да, ошо пендечиликтен, могу келаткан өлүм сыноосунан куткарышыбыз керек болуп атат. Табияттын кырсыгынан, о аалам керемет күчтөрүнөн, анан ошого биринчи карап келсең эле ошо баардык медицинаны да өзгөртүп кетчү бийликке такалып калып атат. Билим берүүнү өзгөртүш дагы бийликке такалып калып атат. Маданиятты же болбосо ошол адамдын жан дүйнөсүн өстүрүү үчүн дагы ошол маданият министрине такалып атат. Демек ошо башчыларга такалып атат. Алар башчылар эгер эскичилик менен тура берсе, анда кыргыз эмес, керек болсо адамзат, табият кыйрап кеткен атат. Сиздин оюңуз кандай ошол боюнча? Мындай карапайым элге, карапайым адам катары кандай айтат элеңиз? Бийлик ээлерине ушуну түшүнсө, жокко чыгарбаса, кеңешин алса, жок дегенде кеңешин алса эле адашпай атат да. Туура айтасыз. Бул эми көктөн түшкөн илим, табигый мыйзам, муну эки жактуу карагым келип атат. Биринчи айта турган болсом, биринчи жагын. Муну биринчи карапайым эл өзү түшүнбөй атат. Бул касиет карапайым элде дейт. Эгер карапайым эл өзү ойгонуп, өзү түшүнүп кеткенде, анан бийликтегилер айластан өзгөргөн турат. Себептен анткени баягы элибизде бар, бузулган элге бучук бий деп коет. Анан элибиз өзү уктап жатса, мына кыргыз тилинде көктөн мыйзам түшүп атса, аны четке кагып атышса, ачык эле айтылып турат илимде.
кыргызчылык негизинде кыргыз мамлекети түптөлгөн дүйнөгө көчүрүлөт деп атат. Анан кыргыздар сыймыктануу менен кабыл албай, кайра эле баягы эски түшүнүктөгү бийлигин карап атпайбы? Анда мындай болгондо болбой калат да. Ал үчүн бул эки жактуу болуп, бийлик дагы ошо кыргыз элинин касиетин карап, касиеттүү элди касиети менен башкарып, анан ушул жерден бир нерсени айткым келип турат. Бул улуу илимге түшкөндө ааламдын сырлары ачылып атпайбы? Азыр улуу журтум көктөн башчы деген энергия түштү. Башчы деген сөз. Башчы деген бул эки кишини башкарсаң да башчысың. Бир районду башкарсаң да башчысың. Мамлекетти башкарсаң да башчысың. Эгер ошо башчы деген кызматка барып, жеке кызыкчылыгыңды ойлосоң, байып кетүүнүн, кадыр барып кетүүнүн жолун ойлосоң, бул башчы деген сөздүн энергиясы ушундай тээп таштайт. Ал кызматка келген акчаң, туугандарың эч кандай жардам бере албайт. Эгер сен ошол эки элдин кызыкчылыгы үчүн иштебей, өзүң үчүн ошондой жооптуу жумушка келип, анан тетиришип калсаң, анда сен табыл жерден кармайт, ишинен кармайт, бала бакырасынан кармайт. Ошон үчүн көрүп турган улуу журт болсо, мына бала бакыраңар иштеши мүмкүн, дос тамыр иштейт, чоң кызматтарда. Азыр ошондой көктөн ушундай чоң өзгөрүү болуп атат. Элге каршы иштесе, тез эле бет ачылат да, жанагындай камакка камалгандардын саны көп атпайбы? Дагы камалат. Себеп дегенде бул эл деген чоң энергия көтөрүп жүрөт. Ошон үчүн бир жактуу эле карабай. Карапайым элдин касиетин жеп атат, Карапайым элди көз көрүн алдап атат. Көз көрүн алдап атышат. Карапайым элди каражатын кадимкидей эле көз көрүн урдап атат, Урдап атышат. Анан кырсыктайт да, карапайым элде назар бар, карапайым элде каргыш бар, кандай дейсиз? Туура. Себеп дегенде бул кыргыз элин жөнөкөй элдей карабаш керек. Кызматка келгенде, шайлоорго катышып атканда жанагындай пендечилик убадаларды бербеш керек. Айттыңбы, аткарышың керек. Анан кийин кыргыз эли табигый мыйзамды аткарып кетсе эле, көктөн түшкөн мыйзамды так эле айтып атпайбы? Кыргызчылык негизинде кыргыз мамлекети. Ал үчүн биринчи өзүңүздөр таанысаңыздар, өзүңүздөр таанагансыздар, улуу энергиянын ээси Арсыналай тапкан болуп эле, анан ар жагы жакшы болот. Негизи боштондукта мамлекет бизге чоң жоопкерчилик болуп атат. Баягы көп кишиге жомоктой уюлар бул дүйнөнүн тагдыры кыргыздардын, кичинекей кыргыздардын колунда туруп атпайбы? Бул жерден жанагы байыркы мезгилде кыргыз эли Манас кылычы менен кыргыздарды бириктирсе, азыркы мезгилде Арсыналай ааламды, дүйнө элин бириктирет деген аян түшкөн. Буга ишениш керек. Ал үчүн биринчи өзүңөрдүн касиетиңерди ойго тушуңар керек. Ата бабалардын алдында жоопкерчилигиңерди ойлош керек. Дагы бир кызык жери бул батышта менен салыштырып атпайсызбы? Батышта мына пендечилик көз караш менен караганда, аякта ар бир жаран өзүнүн укугун билет. Ар бир цент, ар бир доллар каяка кетип атканын билет. Бир чети алар да туура. Себеп дегенде алар техника менен өсүп алган, андан ары өсүү жок. Эгер мен ойлоп атам, эгер кыргыздар ушу кыргыз мамлекетин алып кете албаса, кыргыз ойгон болсо, дүйнөдө өсүп алгандар, ойгонуп алгандар көп, болгону бакытын эле таппай атат. Ошон үчүн бизге келген бир сыймыкты, чоң бакытты, чоң кутту кармап калышыбыз керек дагы, өзүбүз ойгонушубуз керек. Андан кийин бийликтен талап кылыш керек. Касиеттүү элди касиети менен башкарсын деп, эч кандай батыштын каражаты, батыштын мыйзамы кыргыз элин өнүктүрө албайт. Кайра эле жарга такайт. Кайра эле баягы айлампа кайра баштырат. Кайра революция, кайра карама каршылык. Вот ошон үчүн ар бирибизден бул талап кылынган нерсе, көктөн түшкөн мыйзам, бул тараптан талап болду. Ооба. Ошондо мындай деп да берилет, бул закон да ааламдан берилген нерсе. Кыргыз эли карапайым эл ойгонот дагы бийликти, анан агым диндерди күбүп коет деп. Ошондо биз бийлик ээлеринде эмне бар? Бийлик ээлеринде байлык, бийлик деген эле дем күч бар. Касиет жок. Эки эсе кырсыктаган. Бул доор өзү касиеттин доору болуп атат. Ошондуктан карапайым элде касиет бар. Аздыр көптүр болсо дагы. Ошон үчүн карапайым эл ушул улуулук сыпатка калыптансаңыздар эле, анан бийлик сиздерди ээрчип жөнөгөн атат. Мына аргасы жок ошол бир улуу сөздөрдү сүйлөп калды ушу бийликтегилер. Керек болсо диндегилер сүйлөп калды. Куттуу, нурлуу орозо айыбыз депчи. Мурунку жылдарда ал сөз жок эле. Кут десең тетир качып, нур десең шайтан дешип,
акмак дейши ушунчу да. Мына бизге айтып, сен ой нур деген сөз болбойт деп, анан кийин мына ошол көрдүңүзбү? Ошентип элде, эл ойгонгон кезде ошол сөздү сүйлөп, ошол сөздө энергия болуп мына ошо өтүп баратабыз. Ошондуктан азыр бийлик десе ак үйдөн издебеңиздер. Ушуну жакшы билиңиздер. Бийлик, ар бир адам өзүн бийлеп билиш керек. Ар бир адам өзүнүн бийлигин жүргүзүп билиш керек. Мына мисалы мен өзүмдүн бийлигимди жүргүзүп атам. Аалам арбай аркылуу энергия өткөзүп атпаймбы? Аалам арбай аркылуу сот жүргүзүп атпаймбы? Аалам арбай аркылуу баягы жаачы жамгыр айланткандай табият аркылуу дүйнөнү башкарып атпайбызбы? Ошондуктан бийликтегилер бүгүнкү эмне болду дегенде ооба өзүбүздүн эле балдар. Бирок ошо көз карашка алдырбайып, артта калды, өспөй калды. Сиз кандай дейсиз буга? Туура. Азыркы ушу кыргыз мамлекетин көтөрчү, улуу кыргыз журтун өйдөлөтчү бир топ жаштар эски түшүнүктө калышты. Деги эле бул бийликтин алдында чоң жоопкерчилик турат. Анткени бул көктөн ачык айтыш керек, булардын жазасы көп болуп калат. Себеп деген улуу жолдон улуу элди улуу жолдон адаштырганын жазасы чоң болот. Элдин камын жегенди эл ээрчит дейт. Элди алдаган өз аңга түшөт дейт. Бул көктөн аябагандай эле мындайча айтканда даяр өнүгүү программасы түшүп атат. Анан кийин ар бир президент келген сайын өнүгүү стратегиялык программасы деп ишке ашпаган программаларды таңуулайт, ал аягына чыкпайт. Мына көктөн өнүгүүнүн программасы түштү. Ошон үчүн муну аткарыш керек. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, мына ошо тарыхчы Ильичиним аябай жакшы айтып өттү. Бул мисалы ошо батышка карап көрсөк, ошо байлык бийлигин сактап, анан ошо элдин эсебине эле жашап келүү үчүн эле түзүлгөн бул бийлик деп. Кыргызда андай болгон эмес. Байлык өзүнчө, бий өзүнчө турган деп. Ошо керек болсо ошо бий өзүнчө турганда деле ошо бийди карапайым эл тагдырын чечип койгон деп мына. Караңыз. Анан азыр сиздер эгер бийликтегилерге карап туруп алсаңыздар, анда сиздер өспөй каласыздар. Себеби алар ак карага түшүп алган, алар эмоцияга түшүп алган, алар оппозиция боло берет, эртең алар өзүнүн бир дагы бир саясатын жүргүзө берет. Анда карапайым эл өспөй калат. Сиздер өсүп кетсеңиздер, алар түздөлүп кетет. Же алар кубаланат, жоюлат, жаңылар, адам сыпаттагылар, ошо ааламдык түшүнүктү билгендегилер мисалга башчы болот. Башчы деп ааламдан берилет. Эми башчы деген сөз мисалы Арстаналай жаңы доордун саясатчысы. Кадимки эле саясатчы. Саясатчы деген өз сөзү эмне дегенде багыт берүүчү адам. Башчы деген ошол багыт берет. Башчы деген ал Кыргызда башка чапкылап башкарбайт. Ал багыт берет. Ильич иним тарыхчы айткандай, ошо калктын башына күн төшсө өзү согушка чыгып атпайбы? Астын мына башын сайып коюп мисалга. Анысы кандай дагы азыр дагы мына ушу биз чындыкты сүйлөп атканыбыз, башыбызды сайып коюп сүйлөп атабыз. Бирок мунун өзү ааламдык чындык. Ошондуктан байлык дагы, бийлик дагы өзүңөрдүн колуңарда. Бийлик деген бул эмне дегенде, сиздин жан дүйнөңүз ушу ааламдык илим менен байыса, ошондо сиздин аураңыз бийик дейт дагы, сиздин бийлигиңиз асман жерди, адамзатты бийлеп баштайт. Ак үй эмне болуп калыптыр? Ак үй бир соцпомощь дегенге эле окшоп калат. Бир пенсияны бөлүштүрүүчү же да бир жайга окшотчу эле бир ишкана болуп калат. Биздин бийлигибиз бул адамзатты ааламдык түшүнүккө өткөрүү, кырларын чечмелеп келгенде. Ошондуктан Кудай бийликтегиге байланыш берип аткан жок да. Депутатка байланыш берип аткан жок да. Карапайым калыс адамдарга берип атат. Караңыз. Ким Кудайга жакын экен? Карапайым калыс адамдар. Ошондуктан касиеттүү адам деп кимди айтабыз дегенде калыс адамды. Эгер калыс адам башчы болсо, анда кыргыз журту өнүгүп кеткен атат, өсүнөн өсү. Ааламдык мыйзамды сиздер кабыл алып кетсеңиздер, кыргыз журту өсүнөн өсү өнүп кеткен атат. Бул жерде так болот, берилет, керек болсо өмүр бою президент болсоң болот депчи. Себеби ушу улуулукка, улуу журтты өстүрүп кетсең, сакталып каласың деп. Сен өстүрө албасаң, күйүп кетесиң деп. Анткени ата тег арбай бир эле, Кудай бир эле.
ошо адамзатты өстүрүп калуу. Мына мен быйыл выборду жеңдим десем таң калды да. Кантип жеңдиң, сен биякта эле отурбайсың, башка бирөө болбодубу дейт да. Мен аалам мыйзам үчүн бардым. Мына аалам мыйзамы жеңди. Адам мыйзамы жеңилди. Ошон үчүн адам мыйзамы эч өнүкпөй атат. Аалам мыйзамы башкарып атат. Мына ааламдык түшүнүк адам өтүп атат. Ааламдык күчтөр дүйнөнү тегеретип тегиздеп атат. Мына бул жерде так берилет. Табият жер адамын, улуттарды, кыргыз журтуна могу табигый илимге багындыруучу теңир буйруган көсө. Жана от көсөгөндөй. Жан дүйнөлөрүн жазалоочу сабоо. Мен ушу Иличке окшогон инилер, агалар, байкелер, өткөндө карындаштар, ошондой адамдар өсүп биз талкуу кылган деле дүйнөгө толкун жүрүп атат. Ошондуктан бул акыркы доор, бул касиет доору. Мисалы Манас бабам кылыч, найза, кара күч менен чапса, биз касиет менен, улуу энергия менен чабабыз. Ошо сиз дагы башчысысыз. Ошондо Манас бабамдын убагында ошол кыргыздар дүйнөгө башчы болуп турган дегендей, азыр дагы сиздер касиетиңиз калыптанганда дүйнөгө кадимкидей эле президент болбосоңуз дагы советник болуп барасыз. Себеби жаңы доорго адамзатты өнүктүрүү керекпи? Керек. Мына көрдүңүзбү, сиз бир не кыласыз, бир президенттик орунду талашып. Ошого оппозиция болуп, сиз өстүп алсаңыз дүйнөгө президент болгон атасыз. Адамзатка президент болгон атасыз. Ар бир мамлекетке президент болгон атасыз. Ар бир обласына, штатына президент болгон атасыз. Анткени багыт таппай калабы? Жаңы доор талабын билбейби? Эски доор бүттүбү? Илич, мына ушул жерге оюңуз кандай? Эски доор бүттү. Азыр улуу журтун карасаңыздар, дүйнө эле туңгуйукка капталды. Улуу мамлекеттер, күчтүү мамлекеттер тирешип атат. Жаратылыш кызыктары көбөйүп атат. Оору каптап атат. Ойгочу, телевизор койсоң шумлуктун баарын эле көргөзүп атат. Ал токтобойт. Качан гана кыргыз өзүн таанып, ордун отурмайын, дүйнө эле дүңгүрөй берет, жол таппай, кырсыктай берет. Атасы кыйналып атат. Атасы кырсыктап атат кыргыз. Мындайча айтканда. Анан атасы кырсыкса, анан балдары кырсыктайт да. Туура. Ушундай түшүнсө болот да. Атасы да өзү абрасына келип, өз законун кылса эле дүйнө эле токтогон атат. Мисалга, бул жерде болгон тополоң 2010-жылкы дүйнөгө чагылдыбы? Чагылды. Мисалга 37-жылдагы тополоң 41-жылкы согушка айландыбы дүйнөлүк дегендей эле көрсө бул ата, кыргыз ата деп түшүнсөңүздөр болот. Кандай дейсиз? Туура. Бул жерде ааламдык илимди айтканда так жазылган, табият тазалайт, калганын улуу энергиянын ээси артынан эле кароо кылат деп. Бул чын. Ошондой эле ааламдык билдирүүдө дүйнөлөшүүнүн проектиси Бозий формасында берилген. Түндүк бул арсыналай, төгүлтүлүк. Уук бул ойгонгон кыргыздар, тарыхчылар, журналисттер, саясатчылар. Анан кийин кереги болуп башка улуттар жана башкалар. Урпактар, карапайым эл. Ошондо бул эмне деген түшүнүк дегенде, ууктан, мына ушул улуулук. То есть ууктар келип түндүктүккө биригиш керек деген сөз. Ал эмне деген сөз дегенде, кел, сабагыңды ал, энергияңды ал, анан уук катары кызматыңды кыл. Бул эмне? Арстаналай баарын ачып берет сага. Мейли медиксиңби, мейли саясатчысың, мейли журналистсиң, мейли тарыхчысыңбы, мейли окумуштуусуң, мейли калыстар, адамдар, кыргыздар дейт. Уук болуп түндүккө биригет. Анан карапайым элди алар сактап калат. Улуттарды сактап калат, жаштарды сактап калат деп. Анысы кандай урматтуу улуу журтум, биздин жоопкерчилиги өтө чоң. Ак үйгө карап отура бербеңиздер. Адашып каласыздар, сиздер өсүңүздөр. Анан ошо биз эл үчүн партиясы дегенде эле ошо ааламдан берилип анан ат коюлган. Эл үчүн партиясын арбайлар партия кылып алды деп берилет. Анан таң каласың, бул арбайларга да партия керек. Жок. Көрсө ошо арбай кийип алган адамдар, колунда эчтекеси жок болбосо да касиеттүү, калыс, кайтпас. Анан бүгүнкү күндө мындай карап көрсөң, чындап эле ошо аксакалдарда дагы калыстык жоюлду. Энелерде да калыстык жоюлду, касиети ушту. Кандай дейсиз? Туура. Бул улуу кыргыз көрбөй туруп көсөм сүйлөгөн да, Бозийде отуруп дүйнө башкарган. Эми азыркы урпактар майдаланып кетти, жылтыр-чултурга кызыгып кетти, байлык бийликке берилип, динге берилип дегенде өздөрүнүн улуу эл экенин унутуп калышпадыбы? Касиетин учурду. Касиетин учурбайды. Бул касиет өсү карманбаса, тутунбаса каччу нерсе.
Касиет кайра улуулук сыпат, улуулук сыпат, улуулук сыпат. Улуу адамдай ооба. Эгер мындай пендечиликти караганда деле адам бир топ жашка чыгып ошоки аксакалдык сыпатты карманбаса, кийинкилерге өзүнүн бир акыл насаатын айтпаса, анда жаш эле улуу болгон, улуулук сыпат болбосо, жаш эле өйдөлгөнү менен андан эч нерсе пайда жок да. Бул улуу илимде да ошондой. Бул кыргыз эли бул ааламдык илим аркылуу улуу сыпатка калыптаныш керек, жердик байлоодон, жердик бир рамкадан чыгыш керек. Бул эми баягы кыргыз жалпы ойгонуп, кыргыз мамлекети дүйнөгө көчүрө турган ааламдан ачык эле айтып атпайбы? Ааламды, кыргыздар ааламды башкарат деп. Анткени биз бул эмнени билдирет? Бул биздин кыргыздардын миссиясы абдан чоң. Ошон үчүн бул сыймыктануу менен мамиле кылыш керек да, сыймыктануу менен аткарыш керек. Журналист өзүнүн ишин, өзгөчө билим берүү, өзүм ага тармагында да иштегенден айтам, бул билим берүү системасында реформалар деп жыл сайын реформалар ишке ашпай атпайбы? А реформалар, конечно, бул табылма илим менен башталган реформалардын аягы жок да. Мына көктөн түшкөн илим турат. Балдарга тарбия берүүдө ошо илимди, табигый илимди пайдаланып, анан кийин билим берүүнү дагы өстүрсө болот. Анткени жаштарды да ошондо адам сыпатка өстүрүш керек. Ооба, эң башкысы. Ооба. Жаңы доордун талабы ушул. Доордун талабын билүү, аалам сырын окутуу, адамдын жашоого жаралуу максатын окутуу, табияттын кызматын окутуу. Мына ушуну окуса эле адам деги эле бала адашпай калган атат жолунанчы, кырсыкпай калган атат, урматтуу улуу журтум. Ошондуктан Кыргыз өлкөсү ошо эми ааламдык билдирүү бул так 2020-жылда баары бир чоң өзгөрүү болот, бир бурулуш болот. Ага чейин эл дайым болот, ага чейин ошол дүйнөдө бир тегеренип келет. Кыскасы мындайча айтканда ата өз ордуна отурат. Кыргыз ата, кыргыз улуу эл. Ошондуктан ата өз ордун тапса эле дүйнө тынчыган атат. Дүйнө ошо атанын түшүнүгүнө өткөн атат. Ошондуктан ааламдан келген эл, улуу эл, улуу касиетиңе калыптан деген эле ушул болуп атат. Анан биз өткөн эфирлерде да айтып өттүм эле. Биз бала кезде угуп калдым. Мен мисалы мына бала кезде кече кийин эле эски кишилерди айтпай эле коелу. Калыс ханды жамандаганга, ушактаганга болбойт. Анткени ал Кудайдын жердеги көчүрмөсү, кырсыктап калат ошо ушактаган адам депчи. Анан бүгүн ойлонуп көрсөң, калыс хан өзү жок. Илич айтканда ошо байлыкка, бийликке умтулуп алган. Касиети качып кеткен. Ошон үчүн ар адам мен сүйлөгөн сөздү көчөдөгү аялдар мындан жаман сөздү сүйлөйт. Мисалга, ушактайт, жамандайт, аберин ачат, каргайт десек болот. Ошондуктан чындап эле кыргыз деле көктүн жердеги көчүрмөсү. Эгер касиетиңиз болсо, калыс болсоңуз, эгер касиетиңиз болбосо анда, калыстык болбосо анда сизде касиет жок десек болот. А калыс болбогондон кийин, касиет болбогондон кийин эч иш жүрүшпөйт. Ал көзгө деле көрүнбөйт. Жөн эле бурмалап, алаксытып убакыт өткөрүп атасыз. Элдин энергиясын жеп атасыз. 6 миллион элди бир эле күн алаксытып көрчү. 6 миллион күн алаксыткан болуп атпайсыңбы? Бир адамды. Ошондуктан доор талабы такыр башка. Бул Союз убагындагыдай эмес, бул 1000 жыл, 2005 жыл, 1000 жылдык дагы эмес. Бул акыркы доор, алтын доор. Ошондуктан улуу күчтөрдүн улуу ишине жолтоо болбогула бийликтегилер. Улуу элдин өнүгүү жолуна жолтоо болбогула. Экономика менен өнүкпөйт, эки эле мыйзам менен. Табиятты туура сактоо, анан баш мыйзамды туура берүү. Анан экономика качан көтөрүлөт дегенде, экология колдоп койсо экономика көтөрүлүп кетет. Жерене колдоп койсо эле. А жерене кырсыктап туруп алса, сенин тапканың ошол палекет жерде суу алыптыр, палекет жерде жер көчүптүр, ошо менен эле бүтүп каласың. А жерене колдоп берип койсо, эртең бир кереметин көрсөтүп коет. Жерене кантип колдойт дегенде, мына дүйнө эли келет кыргыз жергесине. Турист болуп келбейт ал. Виза менен бери болгондо $100,000 төлөп келет. Мына наркотигин тиштатам деп деле Назаралиевке келгенде эле энергия алам деп, адам болом деп, ааламдык түшүнүккө өтөм деп окууга келет.
Кыргыз жеринен нур төгүлүптүр деп жанагы каба ташка барып сыйынгандай. Ошондуктан такыр азыр башка тетир жолдо бар айтабыз. Ааламга, арбайга туура келбеген жолдо бар айтабыз, урматтуу улуу журтум. Анан күлкүнү келтирет да, батышка барып окуп келген балдар башчы болсо, ошолор өзгөртөт эле дегенде жыгылып калайын дейсиң. Анан чет тилди билгендер өзгөртөт эле депчи. Ой, чет тилиң өзү кыйрап атат, батышың кыйрап атат, кыргыз анын атасы болуп туруп атат, ааламдык тилде. Ошондуктан улуттар кыргызды аябай жаңылышып атат. Өнүкпөгөн улут катары көрүп атат. Жаңы доордо улуу күч катары көрүп калат. Сыйынып калат, кадимкидей эле сыйынып. Ааламдан берилет. Ошол башчы Путин баш бармагы жыртылып кыргыз журтуна келет депчи. Баш бармак жыртылат деген эмне деген? Патенкеси жыртылган киши колунда жок киши. Эли кырсыкса, арак ичсе, дүйнө кысса, кыргызды тааныбаса, анан кысылат да. Биринчи орус тааныш керек кыргыз журтун деп берилет. Ал тааныш үчүн кыргыз журтунда бир өзгөрүү болсо анан дүйнө тааныйт. Ошондуктан карапайым эл, келечегиңер дүйнө элин сактап калуу, табиятты сактап калуу сиздердин колуңуздарда. Ушу бир 10 мүнөт убактыбыз калыптыр. Суроолорго жооп кылып коелу. Жаңы доор идеологиясы, жаңы идеология деп жатасыз, жаңы технологияга жетүү үчүн да каражат керек эмеспи? Бул маселе кандай карайсыз? Жаңы идеология, менталитет деген бул мындай болуп калат. Мен сүйлөп аткан деги эле ааламдык мыйзам бул дин эмес. Бул табыгы илим, бул идеология. Бул менталитет. Жаңы доордо керек болсо эски салттар, эски макалдар дагы иштен чыгып кетет. Себеби адам жаратуучул болуп калат. Мурун ааламга карап сыйынса азыр адам башкарат, аалам аткарат болуп калат. Каражат качан келет дегенде батыш эли жанын сурап келет, келечек мыйзамын сурап келет, өлбөстүгүн сурап келет. Ошондо батыш кыргызга акча төлөйт деп берилет. Эмнеге акча төлөш керек дегенде батыш адамдын эмгегин өтө баалайт, ошон үчүн акча төлөйт деп берилет. Анан бул касиет да, касиет каражат менен гана жугат делет. Ошондо жана кыргызда кур аякка бата жүрбөйт дегендей, каражат төкпөсө алардын да иши оңолбойт. Бизде касиет бар, аларда каражат бар, анан экөө биригет. Ошондуктан ааламдан берилген ошо салык банк ачып коюңуз деп. Биз ошо бир кичине банктын кароого алып жойулуп кетерде сактап койгонбуз. Эми чындап бул болот. Ушуну мындай дүйнөлүк жакшына тилде ушу башчы, премьер-министр ошо башчыга түшүндүрө калса кабыл алмак. Доордун талабы бөлөк экенин, жаңы цивилизация башталып аткандыгын, кыргыз журтунун бир өзгөчөлүгүн жөнөкөй эле мындай эле көшөгө артында түшүндүрө койсо тез кабыл алмак, кароого алмак. Буларда илим жок, түшүнүк жок, ишеним жок. Жөн эле оозду ачып барып келип атат да. Да, анан педда деп коюп элечи. Анан кур келген жокпуз, анан тыйын берди да депчи. Басынтып сүйлөш керек болсо. Себеби башчы кыргыз депчи. Сен алып алган каркыраңды өрбөсөң кырсык болот, кыйынчылык болот деп. Сен алып алган үзөң куушуңду өрбөсөң мына азыр кырсык болот, кыйынчылык. Биз магия менен эле бүтүрүп коебуз муну. Кыргыз өсө сыйкыр иштете билген. Кайра ошол кыргыз улуу сыпатына отурду деп, улуу мыйзам колубузда деп. Каражат ошентип келет. Калган нерсенин баары бир тыйын. Касиетке калыптанып алсаң эле болду. Каражатка карап биз касиеттин баарын качырып ийбедикпи? Саламатсызбы? Мен жашоом эч эле оңолбойт. Эмне кылсам жыйынтык болот. Аялым менен да ажырашып жатам. Эмне кылсам болот? Кеңеш бериңизчи. Жашоо өзү оңолбойт. Бул жерде ушу ааламдык сыпатка калыптанмайын, ар кандай кырсык болот деп берилет. Ден соолугуңан, ишиңен, пикир келишпестиктен бул баары бир болчу нерсе. Баягы ата эне деле бала оңолбой койсо уруп сабап кандай
муну керек болсо жакшы деп билсеңиз болот. Ошо пендечиликтен жолуң болбогон кезде анан улуулукка өтөсүң. Бул менин да башыман өткөн нерсе. Кырсыктым, тамаша кылыштым, мазакталдым, уурдалдым. Анан көрсө ошонун баары эле ушул улуу ишимди кылбагандыктан болуптур. Азыр кырсык жок. А сиз ошо улуулукка өткөн кезде Кудай канатына калкалайт, кырсыгы токтойт. Жана эфирдеги телефонго чалсаңыз кечинде 1-2 күн энергия өткөрүп коелу, анан сизде бир бурулуш болот. Сиздин бериңиз болуп жатканда алыста жакын адамдарым сүрөтүн коюп койсо болобу, сүрөт аркылуу энергия өтөбү? Сүрөт аркылуу энергия өтпөйт. Адам укса өзү энергия өтөт эле. Анан энергия деле бул убактылуу. Баягы реанимация сыяктуу, анан палатага которуп койгон сыяктуу. А ошо кырсыктан, кыйынчылыктан, оорчулуктан кутулуу үчүн табык илим алып, анан ошол Теңирдин, Кудайдын талабын аткаруу, улуулукка өтүү. Анан ошондон кырсык токтойт. Саламатсызбы журт ата Сарстан алай, сизге чын жүрөктөн ыраазыбыз. Ушундай элди алдыга үндөп бир калыпта туруп калбастан астыга өнүгө үндөп жатасыз. Рахмат. Биздин тегибиз кийим? Биздин тегибиз эми ааламдан бери Теңир деп. Ошондуктан буга далил кандай дегенде Кудай ошо улуу баласына ушул улуу илимди берип атканы, улуу сыйкырды берип атканы, улуу түшүнүктү берип атканы, улуу ишти тапшырып атканы ошол тегибиз Теңир экенине далил. Анан бөлөк улуттардын теги кыргыз деп берилет. Анан буга кандай деп айтсаң, мына дүйнө эле айтат, адам и Евадан жаралдык дейт. Бирок бирин-бири человек, женщина, мужчина деп атат. А бизде адамсыңбы, адамгерчилик барбы дейт. Демек, чын эле адам ата бул кыргыз деп айтсак болот. Адам ата обонеден жаралганбыз дейт. Бирок таксыр дешет. Пендебиз, анан кулбуз дешет. Ушул кайра эле чын эле адамзаттын теги адам ата бул кыргыз деп түшүнсөк туура болот. Башка улуттар дада дейт, папа дейт. А бизде болсо ата деп атпайбы? Атаң Кудайың деп. Ошондуктан ошол кыргыздын теги Теңир деп билсек болот. Кудай деп билсек болот. Кыргыз эли нурдан жаралса, башка улуттар эмнеден же кимден жаралган? Эми эле суроо кылып өттүк. Эми мына япондор деле ошо кыргызбыз деп мойнун алып атыптыр деп окпуштуулар, бүгүнкү күндөгүлөр айтып атат. Түрк тилдүү элдер деле ошол тегибиз кыргыз деп атат делгени, түбүбүз кыргыз деп атат дегени деле ошол. Эми нурдан жаралганда сен деле нурдан жаралып атасың бүгүн. Энеңдин ичинде атаңын келип 2 көз салган жок, сөөк салган жок. Анан нурдан энең уктап жатып, ошо нурданып, уйку басып, энергия өтүп, ошо энергиядан жаралат. Анан ошо нурдай, ошо энергия күчүндөй эле адамдын касиети иштейт, муну айтып жүрөбүз. Сөзү тиет, көзү тиет, назары тиет, каргышы тиет, алкышы тиет деген эле ошол. Бүгүн ошол эле кайра ошол нурдай бир кереметке ээ болду. Адам нурдан жаралыр ырас. Болбосо эмнеден жаралды? Анан ошо жана кысылганда, кыжаалат болгондо, калпчы болгондо анан нуруңуз качып атат, жүзүңүз карарып атат, уят болуп атасыз. Ошол эле нур деген эле кайра керемет касиет. Туура айтасыз. Эл нааразычылыгын ойлогон чоңдорубуз, элдин нааразычылыгын ойлогон чоңдорубуз жок. Алардын баары чөнтөгүн ойлоп, алардын неберелери да чоң болот. Кыргызстан үчүн аракет кылган эч ким жок. Туура. Эми аны бул чындыкты эч ким жаңы бул эми ушул күндү көрүш керек деп айтылат ааламдан. Акаев Бакиев жөнүндө берилгенде деле силер аны жаман дебегиле, көктөн ушундай буйрулган. Кыргыздын көзүн ачуу үчүн ушул иш болуп атат дейт. Азыркы иш деле ошол үчүн болуп атат. Эгер муну көрбөсөк ой конбойт элек. Бул жакшы деп түшүнсөк болот. Эми адам өзүн тааныйт. Теңир деген сөздүн мааниси ушу Теңир деген ушул. Тең, ак кара, асман жер, аял эр тең. Кудай тең деүүчү бир күч. Анын маанисин эми түшүнө албасаңыз анда неңиз кыргыз. Туура айтасыз, карапайым элди ойлогон эч ким жок. Ошо убактыбыз бүтүп калды, бир 4 суроого жооп бере албай калдык. Эмкиде бир жооп кылалы. Урматтуу улуу журтум, ошол
чындыкты таап берүү үчүн, жаңы доордун талабын жеткирүү үчүн биз аракеттерди кыла беребиз. Илич, бир ооз сөзүңүз болсо. Улуу журтка кайрыларым теңир мыйзамы жеңер үчүн, теңдик доору курулары үчүн, теңдик доорду кыргыздар курары бул чын болгону, ошо теңдик доор курулганда сиздин ордуңуз болбой калышы мүмкүн. Калыс болбосо, Ошон үчүн ар кимиз өзүңүздөр аракет кылып, улуу түшүнүккө өтүп кетиңиздер. Мына урматтуу улуу журтум, Иличке улай сүйлөсөм, ошо теңдик доорду курабыз деп атпайбызбы азыркы жаңы доордо. Ошо теңдик сыпат ошо кыргыз журтта бар. Ошон үчүн улуулук сыпатыңыздарга калыптаныңыздар дагы ошо теңдик, калыстык доорду куруп, ааламдык түшүнүккө өтүп, ааламды өзү тең го. Аякта дин жок, аякта улут жок дегендей, аякта жыныс жок дегендей, аякта байлык бийлик жок дегендей, анысы кандай ошо сыпатка калыптанып, ошо калыстык, теңдик доорду дүйнөгө көчүрүп, адамзатты аман эсен сактап калыңыздар. Ошого жашоого жаралуу максатыңыздарды таанып, өзүңдү тааны деген эле ошол улуулукка калыптанып алыңыздар. Ар жуманын 2-4 күнү кечки саат 8-де Next TV телевидениясынан түз эфирде жолукканча жаныңыздар ак, таныңыздар сак, жан дүйнөңүздөрдө бейиш, жан дүйнөңүздөрдө жаз байырласын. Саламатта туруңуздар.